Бүгүн Балыкчы шаарында 100 жесир жана көп балалуу жалгыз бой энелер үчүн социалдык шаарчанын курулушуна капсула салынды. Иш-чарага Кыргыз Республикасынын президентинин Ысык-Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Уланбек Талиев, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Балбак Төлөбаев, Балыкчы шаарынын мэри Азамат Арнабек уулу, Ас-Сафа борбору коомдук бирикмесинин директору Ибрагим Майсаков жана шаар тургундары катышышты. Кудай буйрса, жакынкы 2 жыл 3 жылдын ичинде биздеги муктаж адамдардын баары мамлекеттик кызматкер болобу, жөнөкөй биздин бизнес иштеген, башка тармакта эмгектенген адамдардын баары тең. Ушу эгерде ипотекалык программанын жобосуна ошол талаптардан туура келгенде болсо, Кудай буйрса ой менен камсыз болуп калат. Урматтуу балыкчылыктар, ушул бүгүнкү салынып аткан башталган иш аягына чейин туруктуу жакшы бүтүп, ушул үй алам дегендердин муктаждыгы чечилип, дагы ушул Балыкчы шаарына, облусубузга ушундай жакшы иштер боло берсин. Долбоор толугу менен Ас-Сафа борбору коомдук бирикмеси тарабынан каржыланат. Бул социалдык шаарчанын жалпы аянты 20 000 метр квадрат түзөт жана жашоочулардын ыңгайлуулугу үчүн ар бир батирде 3 бөлмө, өзүнчө душ бөлмөсү, от жагуучу жайы жана тосулган короосу каралган. Мына президентибиздин Садыр Нуркожоевичтин командасынын кылган эмгеги, губернаторлордун, хакимдердин саясий эрктүүлүктүн милдети. Ушундай иштесе болот экен да. Мурун эмнеге мындай иштегенбиз, биз азыркыга чейин кээде таң калам да. Бул эрк керек экен, каражат керек экен. Мунун баарын коррупция менен күрөшүп, сол чөнтөккө, оң чөнтөккө урбай иштесе мына жакшылыктар болот экен. Бардык батирлер эмеректелинип, кир жугуч машина жана газ плитасы менен жабдылат. Ошондой эле шаарчанын тургундарын тейлөөгө ылайыкталган бардык керектүү шаймандар, заманбап жабдуулар жана эмеректер менен жабдылган. Жалпы аянты 80 метр квадрат түзгөн фельдшердик акушердик пункту да ишке берилет. Мен багы сөзүмдүн башында сиздерге терең ыраазычылык билдирем. Ушул соц городок болуп атканы бул өлкө башчыбыз, өкмөт башчыбыз, биздин Ысык-Көл областынын губернатору Балбак Зарлыкович мынакей эң чоң ушул жерге чечим чыгарып, ушул жерге салынсын деген Ибрагим Алиевичке терең ыраазычылык билдирем Балыкчы шаарынын элинин атынан. Бул жерде мына Марат мырза, ушул жердеги Райым байке, Рахат байке, баарыңыздардын эмгегиңиздер өтө чоң. Мына жакшылык Мурзабаевичте отурат, мынакей чогуу чуркап жүрүп ушул жерге салынып калсын деп. Ушул жердеги жетим балдарыбыз Кудайым буйрса үйлүү болуп, жакшылыктар эле болсун. Балыкчы шаарыбыз боюнча айта турган болсок, мына биздин өлкө башчыбыз Садыр Нуркожоевич колдоп, мына кире бериш Балыкчы шаарыбыз өнүгүү жолунда. Кудай буйрса быйыл мына 300 миллион берип, ушул 300 миллионубузду асфальт этип алдык десек болот, Кудай буйрса. 2025 жыл менен мына Балбак Зарлыковичтердин эмгеги менен улан ишеничтен 1 миллиард сом берген дат балыкчыга. Кудайым буйрса ошо 1 миллиардтын биз проектсин кылып, ушу шаарыбызды жакшы бир гүлдөгөн, өнүккөн шаар кылып алабыз деген үмүтүбүз өтө чоң. Андан сырткары шаар тургундарын азык-түлүк менен камсыз кылуу үчүн 70 метр квадрат аянттуу азык-түлүк дүкөнү, жаштардын руханий жана адеп ахлактык өнүгүүсү үчүн мечит, ден соолугуна кам көрүү үчүн футбол таласы жана балдар ойночу жайы да курулат. Уважаемый мэр города Балыкчы, все собравшиеся, уважаемые аксакалы, женщины, которые здесь сегодня собрались, всем вам рахмат за то, что вы сегодня здесь присутствуете. Хотел бы сказать, что фонд Ас-Сафа работает с 2015 года и по всей территории Кыргызской республики нами проводится большая работа, стараемся помогать везде, где это необходимо. В городе Балыкчы это тоже не первый наш проект. Мы в Балыкчы уже давно работаем, здесь и интернат наш работал, и такие же несколько домов мы здесь строили, и другие проекты тоже делали, да. И с приходом действующего мэра города Балыкчы у нас наше сотрудничество еще увеличилось. Мэр, ему
большая благодарность. Потрудился, побегал, сделал все для того, чтобы предоставить нам подходящий земельный участок, вот на котором мы сегодня находимся. И Белгилей кетсек, социалдык шаарчанын курулуш иштеринин аяктоосу 2025-жылдын сентябрь айына күтүлүүдө. Бул социалдык шаарча Ас-Сафа борбору коомдук бирикмеси тарабынан ишке ашырган ири масштабтагы жалгыз долбоор эмес. 2015-жылдан бери бирикме жесир жана көп балалуу жалгыз бой энелер үчүн 1431 турак жай куруп пайдаланууга берген.